Аракөл айылы Нарын обласынын Кочкор районунан 30 километр алыстыкта жайгашкан. Бул жерде деңиз деңгээлинен 2050 метр бийиктикте жайгашкан Аракөл көлү бар. Аталган көл декабрь айынан тарта музга айланат. Анын калыңдыгы 60-70 сантиметрге жетет. Муз үстүндө коньки жана чана тебүү коопсуздук жаратпайт. Бул суу кирген себеби эчтеке болбойт андан. Биз коркпойбуз. Жарылып кетпейби? Жарылбайт. Коркпой эле тебе берсе болот. Коркпой эле тебесе болот. Балдарыбызды алып алып ушу эс алдырып келип кетип турабыз. Бүгүн эле келип атам, биринчи жолу. Өзүм Бишкекте жашайм. Мага мисалы жакты, кызыма да жакты. Муз аянчага жергиликтүү тургундар менен бирге республиканын бардык аймактарынан келишет. Ал эми акыркы 2 жылдан бери тур аркылуу келген туристтердин да саны арбын. Дем алыш күндөрү муз тепкени 1000ден ашык адам келет. Чындыгында кышкы спорт ден соолукка абдан пайдалуу. Баягы Бишкекте чогулган стресстин баары бүгүн чыкты окшойт меники. Ошондой эле кышында сөзсүз түрдө лыжа тепкиле, чанага келгиле, коньки тепкиле демекчимин. Анткени бул сиздин ден соолугуңузга абдан биринчиден пайдалуу, ошондой эле маанайыңызды дагы көтөргөнгө жардам берет. Биякта сон чана тебип көңүл ачса болот, конькилерди тебип. Биякта чоң көл экен, мен чынында көргөн эмесмин. Тоолор да абдан көп экен. Конькилерди, чаналарды дагы ижарага алса болот экен. Айтып койсоңуз, конькилердин баалары канча сомдон? Конькилердин баалары бул жакта жарым саатына 100 сомдон, саатына 2 сомдон беребиз. И чаналарды деле то же самое ошондой. Бул конькилер жаңыланып турасыңарбы негизи? Ооба, каждый жыл сайын жаңылантып турабыз. Мына өзүңөр көргөндөй жаңы конькилер булар. Быйыл жаңы сатып келдик. Аракөлгө келип, конькиге турбасаң арманда калдың деп айтат экен жергиликтүү тургундар. Андыктан мынакей конькиге да туруп, азыркы учурда мынакей коньки тээп жүрөбүз. Чындыгында баягы бияка келген туристтердин айтымында бул Кыргызстан боюнча эң чоң муз аянтчасы болуп эсептелинет экен. Ошондой эле бул жерде балык улоого да мүмкүн. Палаткалар тигилип турат. Анан негизи балык кармоонун сезону биякта ачык деп айтса болот турбайбы, Январь, ноябрдын 28-30 менен ушу уруксат бергенбиз. Ушул жерден келип айыл үчүн балдарга ушу кызыккандарга бекер, сырткарылар болсо күнүнө 300 сомдон 400 сомдон төлөйт. Бүгүн эртең менен келген балыкчынын дагы маанайын билели. Азыр бул эртеден бери балык кармап отурат. Мынакей. Кандайсыз? Жакшы. Болуп атат, кармадык. Бул жерде сига балыгы бар, пелет балыгы бар, анан карп сазан бар. Аракөл айылынын дагы бир туристтерди өзүнө тарткан жери бар экен. Кадимки эле суу күйөт экен. Күйгөнүн көрүш үчүн атайын мынакей бул чаканы жаап аткенбиз дагы. Анан күйгүзүп көрөбүз. Көрөйүнчү деп 2 литрлик чайнектен алып чыгып, атайын канча минутада кайнайт деп саатты карап туруп кайнатып көргөм. Ошол 2 литрлик чайнектеги чай 20 минутада кайнайт. Биз бүгүн жумуртка бышырып көрүүнү туура көрдүк. Анда эмесе кеттик. Жумурткамда мынакей бышып калды. Азыр эми даамдап көрөбүз. Мун жегенде бар, жегенде бар. Бул составында күйгөн суунун сероводород бар, күкүрт бар да, ошон үчүн күйөт. Бул жердеги эле пена күйөт, а мындан бияка аккан жагы күйбөйт суунун. Бул деген аябай сырткы кожаный заболеванияларга дары, жана экземаларга. Бул сууну ичсе болот, бирок аябай көп ичип алса, ичте алат да. Мунун составында туз да бар, ичип көрсөңөр майлуу. Анан кичине дарычылыкка ичишет. Бул биздин үйдү салган киши дагы ошол өзү айтып калат. Эми элдин айтымында да бул ошо ашказан майыкты деп калат. Эртең менен ач карын кичинеден 100 граммдан ичип отуруп. Чындыгында Кыргызстандын жаратылышы эң кооз. Айсулуу Асанбекова, Кадыр Султаналиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.